Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын Facebook баракчасынын катталуучулары, шаардын коноктору. Учурда Насирдин Исанов көчөсүндө жайгашкан Байсан ресторанын бузуу иштери жүрүп жатат. Буга чейин соц тармактарга чыккан аталган имарат Ахматбек Келдибековге таандык деп. Буга чейин бул имарат бузулган болчу, өзүңүздөргө белгилүү. Имаратты кайрадан өз билемдик менен курулуш иштерин жүргүзүп алышкан. Учурда бузуу иштери жүрүп жатат. Шаардын мэри журналисттерге маалымат берип атат. Eskерişince biz çağırdıklardan kızıkçılığı hep buna. Bugün 5. imarat buzuldu. Onun zonada adam kayıtlarını imaratı. Cenabı Oşoğlu Topraktası'nın Tegir Eger Kasım'daki köçesinde anlamakta daha bir imarat var. Cenabı burada da sağlıklı tüpekler bilgon. Kanalın boyunda kamerasını tutup orada daha bir kamera var misalda. Hizmete diğer işler süresi olduğunu mümkün emez. Bir de işlerine zamanda yeni işlerine koyuyoruz. Organımız açık. Bırak biz şu derge bunun arjanlarından daha bir kilometre. Biz onlara da eskert vergen. Bunlar 50 metre alıp olanı sizlere açık oldular. Abi anıdan çeneyiz. Az baldan kenar tutmazlar. Degende 50 metreye çekilse biz anılar veririz. Eskert veririz. Bu bölge bu olanların suratları buzulgan. Ama kalkmadan emin edin. Üstüne biraz açıklardan böyle kalkmadan. Adam komşusunda hiçbir olmasın. Biz eskerisince bunlardan emez. Elde kuruluşlardan hizmet lazım. Egemenlik gününe Kuday Kılıç'a burası var. Kuanın konu bu yolda Abdurrahman. Şimdi başka partner. Oruk yoran tadını Байсан рестораны бүгүн толугу менен бузулат. Бул жерде бул бетинде 3 техника, артык тарабында 1 техника. Жалпысынан 4 техника иш алып барууда. Ошондой эле бул жерде калдыктарын алып кеткени, бул жерде коо унаалары турат. Жарандардын коопсуздугун кароо үчүн бул жерде укук коргоо органдарынан келген милициялар. Jaranlar 10 hektar kapta gönderebiliyorum. Anca tamaklar gerek. Tamaklar taban şeyler daha gerek. Bunu bu
чейин эле кайрадан булар курулуш иштерин баштап атат. Курулгандан кийин, бузулгандан кийин кайра жаңы имарат курганга болбойт мыйзам боюнча. Булар ошол бузулган имараттын үстүн реконструкция болсун, биз кое тургула деп жакшынакай сүйлөшүп алабыз. Мына президенттин тапшырмасы бар. Ишкерлер менен коркутпагыла, жакшынакай сүйлөшүп атат. Ошол сүйлөшүү натыйжа бербегенден кийин биз ушундай жолго өтөбүз. Биз эң башында сурандык да, болбой тургула биз компенсация беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Мына азыр деле. Бирок бул кагаз боюнча, документтер боюнча бул Ахматбек Келбек кандыктыр эмес. Аялдын арасында мыйзам боюнча. Бирок биз кандыктардын талабы биринчи Ишкенен жеңүүчүнүн сүйлөшүнүн колунда экен, жерде экен, же болбосо тууган экен деген нерсе өтпөйт. Жакын тууган болобу, жерлеш болобу, биз ага карабайбыз. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Жолдор, парктар, мектеп, абактага керек болгон жерлердин баарын алабыз. Бүгүн Улам каналынын боюнда дагы негизи азыр шаарда коркууна кирип калган же суу койконаларына кирип калган айда адийки сотто бар каралат. Эми андайлардын саны өтө көп. Жалпы бизде азыр 550ден ашын жанагы коммерциялык объекттерге компенсация беришибиз керек. Булар арыз көп. 1250дей турак жайлар бар. Бирок биз алардын баарын сүйлөштүк, анын баарын жолго коебуз. Жер беребиз, алмашабыз, алдында кечирбейтин маселе жок. Андан биздин жарандар кабатыр болбой да койсо болот. Жалпы 8 каналыбыз бар. Мына азыр шаардыктарда балким дагы бир сиздерде сын пикир болушу мүмкүн. 8 канал косулбай жатат. Ишкерлер менен аларды байлап, деген жокпуз биз. Биз косоюн десек, прокуратура айтып атат, ал карасынын суу чараларына карайт. Азыр өкмөт токтом чыгарып берет бизге. Аны 8 каналдын шаардын багасына алып атабыз. Шаардын багасына алган мөмкүнчүлүк бар козок. Ага акчабыз бар. Бул сатуусунан бүтөбүз, аягына чейин чыгабыз. Бирок бул жерде жакшынакай парк болуш керек. Антуранын боюнда адамдар чыгып мына көрөт веложол, студенттер чарча бул жерде. Мектептерге жерде жакшынакай болуп, коляскасы менен, балачакасы менен ойнойт турган жер болуш керек. Биз ошондон жакшы зона кылганга ким гана болбосо алар менен күрөшкөнгө даярбыз. Жанарбек эке, кәдеге коюшу. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев өзүнүн позициясын билдирди. Аталган имараттар Акбуранын корук аймагында 50 метр корук аймагына кирип алган имараттардын бардыгы эскертүүлөр берилип, снос иштери жүргүзүлөт.